чоң манасчы болуш үчүн бир нече касиетти жараткан бериш керек экен. Биринчи Санжыра тарыхты билбеген адам кантип айтылат манасты? Санжыраны билбесе, тарыхты билбесе, жер сууларды билбесе айтуу кыйын да. То есть берден географиялык билими да болуш керек, тарыхый билими да болуш керек. Анан Санжыра, тегин, оратордук баягы билими болуш керек экен да. Тили так болуш керек. Кээ бир манасчылар баягы эмеге кирип кеткенде сөздөрүн аягын мындай Жутуп коюшуп атат да. Жутуп коюп атпайбы? Анан ден соолугу бар адам. Жумалап айтыш. Анан өпкөсү күчтүү болуш керек да, начар өпкө менен айта албайсың да. Өпкөсү. Анан обондулук. Анан кийин көркөмдүүлүк мисалы. Анан эң негизи ушундай касиетке ээ болгон адам таза, ыймандуу, аруу адам болбосо бул касиеттер кетет. Бөлөк таасирлер күчөйт. Пендечиликке кирип кетет, өзүмчүлүк пайда болот, көрө албастык пайда болот, ичи таарлык пайда болот. Мына ошондой терс сапаттардан таза жүргөн адам ушу касиеттерди кармап жүрө алат экен. Ошон үчүн биз билебиз, мына бир кылымда 100 жылда тарыхта калган манасчылар бир колдун манжасы менен эле саналат да. Себеби бул оңой иш эмес. Оңой иш эмес. Ал эми Арстенбек бабабыз айтып атат, агуу кул кыргызда андай адам жок болчу деп. Демек 7 кылымдан бери андай жок деп атат да. Эми ал кишилер билген да. 7 кылым бул бир жагы, экинчи агуу кул болгондо кыргыздын оң канатында да, сол канатында дагы мындай таланттуу манасчы жок деген айтып атат да. Долон бийдин санжырасы 12 кылымдан бери кыргыздын тарыхында 3 санжыра болгон. 3 жолу кыргыз чабылып, чачырап, санжыра унутулуп, кайта калыбына келбей калганда, кой эми мына ушундан баштап эми ушу санжыраны айталык. Мына жагын эми тактоо кыйын болуп калды. Чачылып калдык, чабылып калдык, кемип, жоготтук, өксүдүк деп биринчи санжыра 10 ууруу кыргыз, экинчи санжыра Бала Сагындын санжырасы, экинчи кылым, үчүнчү кылым. Анан үчүнчү санжыра агуу кул Долон бийден, бул 12 кылымдан бери санжыра. Мына ошондон бери андай адам жок болчу деп айтып атат да. Эми болсо Арсланбек билет эле да ошонун баарын. Ал убакта китепте болгон арабча жазылган, бирок эл оозунан атадан балага айтылып келген да мындай маалыматтар. Айтылбай койбойт эле.